Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Бул дүйнөнү жараткан, бизди жоктон бар кылган, башка жандыктардан деңгээлибизди жогору кылып жараткан Алла Таалага чексиз мактоолор жана анын бул дүйнөдөгү ошол ислам динин жеткирүүчү катары келип, бизге туура жолду көрсөткөн пайгамбарыбыз Мустафа Мухаммед саллаллаху алейхи вассаламга мактоолор болсун. Ушул зикирлерибизди, ушул дуаларыбызды жүрөгүбүздөн чыгарбасын Кудайым. Дилибиз менен дайым айтып жүргөндү бүгүнкү күндө бизге насип кылган болсун. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, биз бул айда Мавлид айындабыз, пайгамбарыбыздын туулган айындабыз. Ошондуктан бул айда биз канчалык көп пайгамбарыбызды эскерип, зикир кылсак, пайгамбарыбызга дуа салаваттарды айта турган болсок, ошончолук деңгээлибиз жогорулайт, ыйманыбыз дагы бекемдейт деген ишенимде. Пайгамбарыбыздын бул дүйнөгө келгендеги эң негизги эле вазыйпасы, милдети буга чейин адамзат кандайдыр бир деңгээлде системага отургузуп, өзүнүн күчү жеткенче, туура болобу, туура эмес болобу, өзүнүн ошол ой пикирлери жеткенче системага отургузган адеп ахлактын пайгамбарыбыз тарабынан жогорку деңгээлде толукталышы ислам дини менен адамзатка жайылды деп айтсак болот. Пайгамбарыбызды эстеп, салават айтуу менен бирге ошол пайгамбарыбыздын жаш балдарды тарбиялоодогу эң негизги жогорку өрнөктөрүнөн, үлгүлөрүнөн бир канча мисал, бир канча маселе айтып берейин. Пайгамбарыбызга негизи ушул адам баласын кандай тарбиялаш керек? Анын адеп ахлагын жогорулатып, адеп ахлагын эң жогорку деңгээлге чыгарып, бүгүнкү күндөгү чыныгы эле адам деген статуска кандай отурары жөнүндөгү акыл насааттар, пикирлер биздин ошол ыйык китебибиз болгон Куран-ы Керимде. Андан кийин пайгамбарыбыздын ошол жүрүм-турумдары, сөздөрү жазылган хадис китептеринде турат. Биздин бүгүнкү күндөгү абалыбыз ошол негизги булактарыбыздын арабчасын алып, жаттап, окуп, бирок ошону жеткиликтүү деңгээлде түшүнө албай жаткандыгыбызда турат. Бизде Кудайга шүгүр, ошол 91-жылдан эгемендүүлүгүбүзгө жеткенден бүгүнкү күнгө чейин Кыргызстан бийлиги ислам динине өзгөчө көңүл бурат. Себеби биздин ошол тарыхтан бери кабыл алган баалуулуктарыбыз менен айкалышкан, ошондой эле биздин дагы жашоо образыбызга, кулк мүнөзүбүзгө дал келген бул ислам дининин баалуулуктары болгондуктан биздин бийлик дагы бул жакта өзгөчө көңүл буруп жатат. Бирок арабызда дагы эле чечилбеген маселелер толтура. Баарыбыз бир үй бүлөнүн атасы, бир үй бүлөнүн баласы, ошондой эле биздин көзөмөлүбүздө турган, камкордугубузга муктаж болгон аял заты, айлана чөйрөбүздө бар. Булар биринчи эле энелерибиз, эжелерибиз, карындаштарыбыз, аялдарыбыз, ошондой эле өзүбүздүн кыз перзенттерибиз. Негизи бир коомчулуктун тарбияланышы, бир коомчулуктун алдыга жылышы, өнүгүшү, бүт бардыгын карап көрө турган болсок, ошол үй бүлөнүн очогу, үй бүлөнүн ичиндеги тарбияны жакшы деңгээлде жеткире турган аял затына байланыштуу. Ал эми эркек өзүнүн үй бүлөсүн багыш үчүн, өзүнүн үй бүлөсүн ар тараптуу материалдык, руханий жактан, ошондой эле социалдык жактан камсыз кылыш үчүн кандайдыр бир милдетти, жоопкерчиликти алып, кызмат өтөш керек. Бул эркектердин кызматтарынын биринчи эле арасында ошол үй бүлөсүнө баш көз болуу. Себеби Куран-ы Керимден мисалдарды карай турган болсок, Тахрим 6-аятында айтып атат: "Эй момундар, өзүңөрдү жана үй бүлөңөрдү отундары, адамдар менен жана таштар менен болгон тозоктон сактагыла" деп атат. Анын үстүндө таш боор жана каардуу периштелер болот. Алар Аллахтын буйругуна эч каршы болушпайт жана өздөрүнө буйрулган нерселерин кынтыксыз орундатышат. Арабчасын айта турган болсок, астаузу биллах: "Я эйюхаллазина аману, ку анфусакум ва ахликум нарон, ва кудухан насу вал хижарату алейха. Малаикатун qalатун шидадун ла
ya'sunallaha ma amarahum ve yef'aluna ma yufmerun. Бул жерде айтып аткан аятта негизи биз үй бүлөнүн бир башчысы катары, кичинекей бир мамлекетти башкарып жаткан бир инсан катары ошол үй бүлөбүздөгү ар бир мүчө менен, ар бир адам менен жакшыдан көңүл буруп алектенишибиз керектигин айтып атат. Ушул аят түшкөндө Азирети Өмөр радиаллаху анху пайгамбарыбыздан сурайт экен: "Эй Расулаллах, о Аллахтын элчиси, бул аяттан мен ушул нерсени түшүндүм. Өзүбүздү го болуптур, ошол тозоктун отунан сактайт экенбиз. Бирок үй бүлөбүздү, жакындарыбызды биз алардын жанында 24 саат бирге болбогондуктан биз аларды кантип контролго алабыз, кантип көзөмөлдөйбүз? Аларды ошол тозоктун отунан кантип сакташ керек?" дегенде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам мынтип айтат: "Эгерде силер Аллах Таала силерге тыюу салган нерселерден үй бүлөңүздөрдү тыюу салсаңыздар, ошондой эле Аллах Таала буйруган нерселерди үй бүлөңүздөргө жакшынакай насыйкат менен, сөз менен, акыл насаат менен жеткире турган болсоңор, ушул Тахрим сүрөсүндө айтылган аяттын мазмунун, маңызын толук канда аткарган болосуңар." Ушул жерде бир кыскача окуя айтып кетейин. Бир негизи кыргыздардын арасында даанышмандык, негизи эле Орто Азия элдеринин арасында, түрк элдеринин арасында даанышмандык, адеп ахлактын баалуулуктары бүт бардыгы бизге ушул тамсил менен, окуялар менен жакшынакай болуп жеткирилип берилген. Ошол бир окуяны айта турган болсок, чоң атасы кичинекей баласына, небересине насаатын айтып турат дейт. Негизи адам баласы бекер бейиштен качып, акча менен тозокту сатып алат деп айтат экен небересине. Анан чоң атасына небереси сурайт экен: "Кантип адам баласы ушунчалык эле акылы жетпейби? Бекер турган нерсени чанып, кантип ошол, тем более тозок, азап болуп аткан нерсени, тозокту кантип сатып алат?" десе, чоң атасы небересине айтат экен: "Туура балам. Адам баласы негизи жеңил жакты, оңой жолду тандабайт. Өз жашоосунда мүмкүн болушунча кыйын, татаал нерселерди тандаганга көнүп калган. Мисалы, бейишке алып бара турган негизги эле ачкыч бул 5 убакыт намаз болсо, ал үчүн эч ким акча албайт. Мисалы үчүн намаз окуганда эч ким акча албайт, мечитке кирип атканда эч ким акча албайт, негизи ибадаттарыңды айтып атканда керек болсо шахадат калимасын ла илаха иллаллах Мухаммад абдуху ва расулух деп айтканда дагы эч кимге налог төлөбөйсүң. А бирок сени ошол туура жолдон алып кетип аткан, тозокко алып бара турган жерлерге сен карызга алып болсо дагы акча бересиң. Мисалы, сени туура эмес жолго багыттай турган алдамчылык, ошол эле сүткордук, ошол эле казинолорго барып ойногондо, же болбосо зынага түшүп кеткенде, булардын баардыгы акча. Сен ошого акчаңды дагы, нервиңди дагы, энергияңды, ден соолугуңду бүт баардыгын каржайсың, анан жыйынтыгында тозокту сатып аласың. Негизи адам баласы туура жака үндөгөндөн качат, бирок туура эмес нерсени жеңил ойлойт дагы ошол жака барат деп айтат экен. Мындай окуялар бизде коомчулугубузда көп. Бирок бүгүнкү күндө ошол диндин теориялык жактан, практикалык жактан бизге пайгамбарыбыздан кийин ошол 4 халифасынан, анан сахабалардан, табииндерден, тебей табииндерден, алардан уланып кетип ошол пайгамбарыбыздын мураскорлору катары билинген аалымдардан келген баалуулуктарды терең акыл ой менен биз жакшы түшүнүп жете албайт экенбиз. Бүгүнкү күндө ислам дининин ошол жалпы адамдардын арасында тараганы менен, бирок ички дүйнөбүздө, жашоо образыбызда ал нерселердин көп нерсени көрө албай атабыз тилекке каршы. Биз колдон келишинче Аллахтын ыраазычы үчүн Кыргызстан Ислам университетинде студенттерибизге адеп ахлактуулук жактан, таалим тарбия жактан мүмкүн болушунча жакшы салым кошконго аракет кылабыз. Ушул иш аракетти кылып жүргөн устаздарыбыздын баарынан Аллах Таалам ыраазы болсун. Бирок бүгүнкү күндө ошол жаштардын проблемасын, бүгүнкү күндөгү жаштардын арасында болуп жаткан чечилиши кыйын болгон маселелерди кандайдыр бир деңгээлде түшүнүп жетүүдө биз дагы эле алсызбыз. Бул дегени ошол пайгамбарыбыздын бизге калтырып кеткен методдору, бизге айтып өткөн усулдары жөн эле сөз үстүндө калып атат. Негизи баланын тарбиясындагы психологиялык жактан караганда, социалдык жактан караганда, керек болсо дене мүчөнү физиологиялык жактан караганда кичинекей баланын тарбиясы негизи түйүлдүк башталгандан баштап башталат экен. А эненин карнында ошол түйүлдүк жаңы жаралганда
энеси канчалык деңгээлде таза, туура, так нерселерди аткара турган болсо, бала дагы, кыз дагы ошол өңүттө өсүп, келечекте коомчулук үчүн бир эле өзүнүн мамлекети эмес, жалпы эле мусулмандардын кызыкчылыгы үчүн, жалпы мусулмандардын бактылуулугу үчүн аракет кыла турган бир жаш болуп өсүп чыгат. Бирок биз андай нерсеге көп көңүл бура бербейбиз. Көп жерден окуйбуз. Бүгүнкү күндө Кыргызстанда эмне мода болуп кетти? Өзгөчө ошол аял затынын баягы өзүнүн күчүн көрсөтүш керек. Сен өзүңдү таанып биле элексиң, мисалы үчүн. Үй бүлөдө сен кандай ролду алышың керек? Сенин кандай мүмкүнчүлүктөрүң бар? Мисалы үчүн медитация, йога деген пикирлердин бардыгы бүгүнкү күндө башка диндердин дагы өзүнүн баалуулуктарын, өзүнүн жакшы жактарын элдин арасында жайып, башка диндерден конкуренттуулук жактан алдыга чыгып кетүүнүн аракети болуп жатат. Бүгүнкү күндө биз ушунчалык кайгыруу менен көрүп атабыз көп үлгүлөрүн. Өздөрү ошол ислам дининде жүргөн мусулманмын деп эсептеген бир канча адамдар, бир канча момун мусулмандар ошол модага айланып калган тенденциялардын аркасынан чуркап, өздөрү түшүнбөгөн, мисалы үчүн, акыры акыбет башаламандыкка, туура эмес жолго алып келип кое турган аракеттерди кылып жатышат. Мисалы үчүн бизге Исламский университетте окуп аткан үчүн жаш студенттердин арасынан ушундай суроолор келет. Мисалы, мен өзүм мусулманмын, намазымды окуйм, кадимкидей эле исламдын шарттарын аткарам, бирок ошол учурда мен медитация кылсам болбойбу? Эмнеге болбойт, мисалы үчүн? Же йогага барсам болбойбу? Эмнеге болбойт? Булардын туура эмес жагын көрсөткүлөчү. Негизи адеп ахлактык жактан бизди чакыруу жагынан карай турган болсок, бизге туура эле багыт көрсөтүп атпайбы? Мисалы үчүн сен ошол ичиңдеги, жан дүйнөңдөгү проблемалардын баарын чечип алып, тынчтанып, анан рухуңдагы, дене боюңдагы бүт бардыгы жолго коюлуп, бир калыпта жүргөнгө жардам берип атпайбы булардын бардыгы деген суроону айтат. А биз ислам дининде йоганын дагы, медитациянын дагы өз негизи альтернативасы бар. Керек болсо андан дагы жогорку деңгээлде адамга жардам бере турган багыты бар дегенде билбейт ошол жаштар. Өз негизи ислам жөнүндө маалымат алып атат, интернет булактарынан, социалдык тармактардан, ар түрдүү жерлерден маалымат алып атат, бирок ошол йоганын бүгүнкү күндөгү модага айланган, медитациянын альтернативасы негизи пайгамбарыбыз Мустафа саллаллаху алейхи вассалам тарабынан, Мухаммед пайгамбарыбыз тарабынан айтылган ошол зикирдин, дуанын күчүн дагы эле ишенбейт да, билбейт. Бул дегени биздин ошол үй бүлөдөгү таалим тарбиянын жеткиликтүү берилбей жаткандыгынан мисал, урматтуу момун мусулмандар. Биз мындай трибуналарга чыгып алып, же болбосо ушундай белгилүү даталарда чыгып алып туруп эле бул нерселерди айтып, башка күндөрдө унутта калтырып атканыбыз үчүн бүгүнкү күндө таалим тарбиянын, адеп ахлактын жогорку деңгээлдерин көрсөтө албай жатабыз. Биз ар кимибиз өзүбүздүн ишибиз менен эрте менен чыгабыз, кечинде келебиз. Үйгө келгенден кийин үй бүлөдөн ден соолугун сурайбыз, ким канча бал алды, канча баа алып келди, балдарды ошентип эле контролдоп коебуз. Бирок балдарыбыз мектепте кандай өңүттө жүрөт? Кимдердин арасында жүрөт, мисалы үчүн? Ошону контролдобойбуз. Бүгүнкү күндө мектептердин арасында, жаштардын арасында өздөрүнүн баягында биз түшүнбөгөн терминдери бар, өздөрүнүн сленгтери менен сүйлөшүп аталар. Биз аларды түшүнүп жетиш үчүн биз алар менен аралашып, алар билген терминдер менен сүйлөгөнгө мажбур болуп калатабыз, мисалы үчүн. Чет өлкөдөн келген баягы кыскартылган сөздөр, мисалы үчүн бро деген сыяктуу, чейлинг деген сыяктуу, мисалы үчүн. Булар негизи кыргыздын маданиятында дагы, Орто Азия түрк элдеринде дагы жок тилдер негизи. Мындай кете бере турган болсо, көзөмөл болбой турган болсо, жакынкы 5 жылдын ичинде муундардын ортосунда кадимкидей сөздөр түшүнүксүз болуп баштайт. А бул нерсенин үлгүсүн биз пайгамбарыбыздан жашынакай кылып көргөнбүз. Пайгамбарыбыз ошол эмеден Кур'ан-ы Керимден аяттарды айтып атканда көбүнчө биздин ошол бир коомчулукту башкарып аткан чабан экендигибизди дайым эскертип келген. Бул ар бир адамдын өзүнүн ордуна салып түшүндүрүп бере турган бир өлчөм болуп саналат. Биз өзүбүздүн колубуздагы, карамагыбыздагы адамдарга биз чабан катары алардын келечеги үчүн, бул дүйнөсү жана акырети үчүн кайгырышыбыз керек, аларга аракет кылышыбыз керек. Эми адатта бизде ушул диний терминдер же болбосо диний темалар сүйлөнгөндө сөзсүз түрдө араб тилиндеги сөздөр айтылып, анын көп учурда чечмеленишине келгенде аксап калып атабыз да бүгүнкү күздө. Бирок ислам дини
ошол түшүнүксүз бир тил катары же болбосо түшүнүксүз бир маани катары келбеш керек. Ислам дининдеги ар бир айтылган өкүмдөрдү, ар бир айтылган аяттарды, хадистерди биз тереңдетип, маанисин билгенге аракет кылышыбыз керек. Ошондуктан сиздерге бир педагогикалык жактан колдон келишинче маалымат алган бир адам катары ушул нерселерди айтып коюуну чечтим. Бүгүнкү күндө Кыргызстанда мектептерге Кудайга шүгүр диндердин өнүгүү тарыхы деген предмет кирип баштады. Бирок биз кеч калганыбызды дагы эле ушул нерседен кабыл алышыбыз керек. Негизи жаңы өнүгүп келе жаткан же болбосо мурунку өнүгүү цивилизациясын унутуп, орто жолдон туура эмес жолго кетип калган өлкөлөр өзүнүн алдында болгон өлкөлөрдү, өнүккөн мамлекеттерди үлгү алганга аракет кылышат. Орто Азия калктарынын арасында калыптанып калган пикирлер тилекке каршы ошол Европаны эмне болуп атса, Европанын аркасынан ээрчигенге көнүп калганбыз. Бирок Европанын тажрыйбаларын карай турган болсок, алардын башкаруу системасынан тартып билим берүүгө чейин, медицина, ар бир тармак, экономика керек болсо, ошондой эле адамдардын кадимкидей жашоо образы дагы ошол мамлекетте кармалган диндин негиздеринде жүрөр экенин эч кимибиз билбейбиз. Биз ошол эле суктанган Европа өлкөлөрүнөн Францияны, Германияны ала турган болсок, алар кадимкидей эле өздөрүнүн католиктик негизде башкаруусу, бүт баары системасы ошого жол койгон. Бирок биз ошол өлкөнү үлгү алабыз дагы, бирок анын ичиндеги негизи форма кандай кетип атат, ага карабайбыз. Биз светтик көз караш деген нерсени дагы туура эмес түшүнүп алгандыктан бүгүнкү күндө ушундай башаламандыктар чыгып атат. Биз жалпы элдин көпчүлүгү ислам дининин негиздеринде жашаган бир калк болгондуктан бүгүнкү күндө ислам дининин баалуулуктарындагы ошол кыргыз же болбосо ошол эле өзбек, ошол эле дунган, уйгур, жергиликтүү Орто Азия элдеринин аң сезиминин деңгээлинде, алар калтырып кеткен жогорку баалуулуктардын деңгээлинде ислам динин жашашыбыз керек. Мындай болуп калып атат. Бүгүнкү күндө биздин тарбиябыз кайсы бир өлкөнүн көчүрмөсү, өзүбүз жашап аткан жерибиз жергиликтүү калктын баалуулуктары, бирок кийингенибиз, ой жүгүрткөнүбүз дагы бир башка өлкөнүн үлгүсү болуп калып атат. Ошондуктан үч башка үлгүнү бир адамдын ичинде сиңдире албагандыктан бүгүнкү күндө башаламандыктар, түшүнбөстүктөр, туура эмес кадамдар болуп кетип атат. Тарбия деген сөздү негизи биз эң жогорку деңгээл катары кабыл алган Алла Тааланын Раб деген ысмы бар. Ошондон алганын көбүбүз деле биле бербейбиз да. Негизи тарбия деген ошол Раб, Аллах Тааланын башка бир аталышынан келгенин. Тарбиянын негизи педагогикалык жактан чечмелешин карай турган болсок, бул негизи жакшы жөндөм дегенди гана түшүндүрөт. Демек, тарбия бир адамды нолдон алып туруп, сен каалаган деңгээлге жеткирүү эмес. Тарбия деген нерсе ошол адамдын ичиндеги өзгөчөлүктөрдү, баалуулуктарды жакшы таанып билип туруп, мүмкүн болушунча ошол нерсеге көңүл буруу деген нерсени түшүндүрөт негизи. Ошондуктан бүгүнкү күндө биздин Кыргызстанда могу кадрлардын жетишпестиги, экономикалык жактан биздин чөгүп атканыбыз, финансы жактан башкаларга көз каранды болуп аткандыгыбыз ошо балдарыбызга туура эмес багыт көрсөтүп атканыбыздан келип атат. Ата-энелер мисалы балдарын укмуш юрист болушун каалайт, мисалы үчүн, укмуш медик болушун каалайт. Дүйнөдө эң популярный кайсыл тармак боло турган болсо, ошол өңүттө ошол жакта баласы чыкса деп элестетет негизи. Бирок жанагы баланын жөндөмү, өзгөчөлүктөрү эмне экендигин көп учурда эске албайт. Ошондуктан бала кыйналып жүрө берет, ата-энеси тантап берип койгон бир адистикти алып алат дагы, андан бир ийгиликке жетпей калат. Бирок негизи тарбия атайын бир системага ыңгайланыштырып бериле турган болсо, кичинекей баланы жакшы нерселерге, жакшы көндүмдөргө көндүрүү дегенди гана түшүндүрөт. Анын жакшы мүнөздөрүн, жакшы жөндөмдөрүн ошол үйрөнүп кала турган адаттарга айландыруу деген эле нерсе. Тарбия менен биз ошол баланын жөндөмдөрүн өздөштүрүп, ошол жакшы жактарын адатка айландырып калууга гана аракет кылышыбыз керек. Тарбия эч бир убакта бир баланы бул деңгээлден бул деңгээлге алып келип коюу деген нерсени түшүндүрбөш керек. Ал деңгээлдеги баланын өзүнүн жакшы жактары кайсыл боло турган болсо, ошолорго мүмкүн болушунча жакшы шарттарды түзүп берип, аларды алдыга жылдырганга аракет кылышыбыз керек. Пайгамбарыбыздын сөздөрүн, пайгамбарыбыздын жашоо образын
Сиро деген сабак бар кадимкидей. Пайгамбарыбыздын өмүр таржымалын окуп карай турган болсок, негизи Куранда берилген бүт аяттардын, бүт маанилердин бардыгы пайгамбарыбыздын жашоо образынан мындай жандуу түрдө көрсөк болот. Жыйынтыктап айта турган болсок, бул тарбия бирөөгө акыл үйрөтүү эмес. Бул педагогикалык жактан караганда тарбия ошол адамдын жакшы жактарын таанып билип, ал жакшы жактарын адаттарга айландырууга көмөк көрсөтүү. Мисалы үчүн мугалимдер, устаздар жанагы балдарды төрөлгөндөн баштап тааныбайт да. Алардын иши бир аз жеңил болот. Бирок ата-эне баласы төрөлгөндөн баштап тааныгандыктан баланын кичинекей кезиндеги кыял жоруктарынан бери бүт баарын билип, анын керек болсо 25 жылдан кийин кайсыл деңгээлге келе турганына чейин ойлонуп, чечип кое турган деңгээлде болуш керек. Ата-энелердин маалыматы, билими жогору болсо, балдары дагы ошондой жогорку деңгээлде болот. Анан бүгүнкү күндөгү мектептеги билим берүүнүн сапаты дагы жогорулайт. Себеби пайгамбарыбыз айткан, ар бир адам баласы төрөлгөндөн баштап бул фытратында туура динге болгон ыкластуулук же умтулуу менен төрөлөт. Аны кийин ата-энеси өзүнүн айлана чөйрөсүнө карап туруп, кээ биркилерди жөөткө айландырса, кээ биркилерди христиан кылып тарбияласа, кээ биркилерди мусулман кылып тарбиялайт деп айткан. Кээ биркилерди дагы бутпарас кылып, отпарас кылып даярдап коюшу мүмкүн дейт. Мисалы, жаныбарлардын бүт бардыгы программалаштырылган болсо, бирок адам баласы тилекке каршы андай программага көнгөн эмес. Адам баласы өзү аракет кылып кандайдыр бир деңгээлге жетиши керек. Пайгамбарыбыздын ушул хадисин караганыбызда биз балдарыбызга кандай үгүт, кандай үлгү боло турган болсок, ал келечекте ошол нерсени көрсөтөт. Бирок биз бүгүнкү күндө балдарыбызды төрөтүп туруп, кандайдыр бир деңгээлге 5-6 жашына келдигенден кийин мектепке тапшырып коебуз, анан мектептен күтөбүз. Билим берүү мекемесине тапшырабыз дагы, ошол жерден балдарыбызды кандайдыр бир деңгээлде бир адистин ээси, же болбосо жакшы адам чыгарсын, же болбосо кулк мүнөзү жогорку деңгээлде болсун деген нерсени биз мектептен үмүттөнөбүз. Бул деген нерсе өзүбүздүн балдарыбызды, кыздарыбызды башка бирөөгө аманат кылып коюу дегенди гана түшүндүрүп атат. Мектепке бергенден кийин анын эмне сабактарды окуп атат, кандай деңгээлде жүрүп атат, ошолордун баардыгын биз көзөмөлгө алып турганга милдеттүүбүз негизи. Туура, арабызда баарыбыз эле ошондой эмеспиз. Арабызда ийгиликке жеткен, жакшы себептерин көрсөткөн ата-энелерибиз дагы бар, Кудайга шүгүр. Алардын баарынан Аллах Таалам ыраазы болсун. Анан биздин дагы ошо келечектеги кемчиликтерибизди, балдарыбызды туура тарбиялаганга, жакшы өңүттөн аларга үлгү көрсөткөнгө аракет кылууга бизге дагы Кудайым күч кубат берген болсун. Негизи тарбиянын маанисин карай турган болсок, тарбия негизи ошо үй бүлөдөгү тынчтыкты, бейпилдикти алып келе турган бир принцип. Тарбияны карай турган болсок, үй бүлөдөгү ошол ата-энелердин ортосунда, ата-эненин балдардын ортосундагы, балдардын бир туугандардын ортосундагы мамилени ортого коюп кое турган бир түшүнүк. Тарбия жакшы жеткиликтүү берилбей калган үчүн бүгүнкү күндө ошол адамдардын мамилесинде көп нерсени материалдык муктаждыктар чечип коюп атат бүгүнкү күндө. Негизи тарбия жогорку деңгээлде бериле турган болсо, адам баласы эч бир материалдык кызыкчылыкты алдыга койбостон, адамдык сапатты, жогорку адеп ахлактуулук баалуулуктарды мүмкүн болушунча үлгү тутуп жашаганга аракет кылат. Пайгамбарыбыздан түшкөн, пайгамбарыбыздан келген, бизге айтылган кээ бир эмелерди карай турган болсок, милдеттерибиз. Биринчи кезекте балдарыбызга исламдын баалуулуктарынын негизин жашынакай түшүндүрүп беришибиз керек. Мусулман катары кантип жашайт? Ошону жеткиликтүү айтып беришибиз керек. Анан кыз бала болобу, эркек бала болобу, ага татыктуу жашынакай ат коюп беришибиз керек. Кыз бала болобу, эркек бала болобу, аларга адал сүт бергенге, адал тамактар менен чоңойтконго аракет кылышыбыз керек. Кыз баланын, эркек баланын таалим тарбиясын, ошол катын сабатын жоюп, мисалы үчүн мектепке барып билим алышына, ошондой эле билим менен кошо Куран Керимди үйрөнүшүнө, анан өзүнүн келечекте мүмкүнчүлүгүнө жараша пайдалана турган кайсыл кесип боло турган болсо, ошол кесиптин ээси болгонго аракет кылышыбыз керек. Пайгамбарыбызды үлгү алып, пайгамбарыбыздын бизге калтырып кеткен баалуулуктардын негизинде жашаганга, аларга жашынакай жол көрсөтүп беришибиз керек. Анан ушул тарбияны коюп, кат сабатын жойгондон кийин
билим алганга шыктандыргандан кийин, Куран Керимди үйрөткөндөн кийин гана аларга ибадаттарды этап менен үйрөтүш керек. Намаз окуганга көндүрүш керек биринчи кезекте, орозо кармаганга көндүрүш керек. Ошондой эле коомчулуктун арасында кадимкидей норма катары калыптанып калган пикирлерден тура эмес көз караштардан аларды узакташтырганга аракет кылышыбыз керек. Бүгүнкү күндөгү ошол коомчулуктун арасында спирт ичимдиктерин түгөтүү, спирт ичимдиктери болбосо да бүгүнкү күндө баягы нитро деген энергетикалык ичимдиктер азыр жаштардын арасында толуп кеткен. Мисалы үчүн эч ким мектептен кийин аны контролдобойт. Ошол нерселерден узак турганга, балдарыбызга өзүбүз үлгү болушубуз керек, анан балдарыбызга аларды түшүндүрүп бергенге аракет кылышыбыз керек. Тарбиянын негизи пайгамбарыбыздын этаптарын бүт бардык нерсесин кабыл алганда бир канча этаптар бар. Бирок аларды педагогика илиминде 12ге бөлүп бизге жакшынакай кылып жеткиликтүү түшүндүрүп берет. Биринчиси, баланы бала катары болгонундай кабыл алышыбыз керек. Өзүбүздүн деңгээлибизде эч бир убакта аны жогоруга көтөрбөшүбүз керек. Анан кийин эч бир шарты жок, эч бир себеби жок аларды жакшы көрүшүбүз керек. Сүйүшүбүз керек, мээримди төгүшүбүз керек. Алар тура эмес бир нерсе кылып койгон болсо, урушкандан мурун ошол кытымга, ошол аракетке эмне себептен барганын жакшы билгенге аракет кылышыбыз керек. Биздин коомчулукта тыюулардан улам бүгүнкү күндө ошол стереотиптер жашап атат. Адам, тирүү адам өзүнүн баягындай жашоосун толук кандуу жашабайт тилекке каршы, бирок коомчулукта жазылбаган мыйзамдар бар. Кокуй бирөө эмне дейт, же болбосо бирөөгө мактанып ошол бизди ушинтип ойлосун деген сөздөр жазылбаган сөздөр. Бирок ошолор менен жашайбыз тилекке каршы. А бүгүнкү күндөгү жаштардын кызыгуусу, көз карашы башка өңүттө кетип аткандыктан биз бул нерселерге дагы көңүл бурушубуз керек. Мүмкүн болушунча адилеттүү болгонго аракет кылышыбыз керек. Аларды уялта бербешибиз керек, аларды тыя бербешибиз керек. Бир демкеге тыюу салып аткан болсо, анын себебин түшүндүрүп беришибиз керек. Бүгүнкү жаштардын интеллектуалдык кабыл алуусу башканкы деңгээлде болгондуктан, аларды ошол дисциплинага, курулай эле пикирлерге такай бербестен, бууп салбастан, бир нерсе болбойт деп айтып аткан болсок, анын себебин жакшынакай кылып жеткиликтүү кылып түшүндүрүп берели. Ошол тыюудан улам болбойт, антпе, мынтпе деген нерседен өскөн бала ичинде капачылыгы болуп калат дагы, чоңойгондон кийин гарантия бере албайбыз да. Чоңойгондон кийин ал өзүнөн алсыз болгон бирөөдөн күчүн чыгарганга аракет кылат. А бүгүнкү күндө Кыргызстанда ошол нерсенин үлгүсү тилекке каршы үй бүлөнүн ичинде зордук зомбулуктан көрүнүп атат. Тыюу менен өскөн эркек балдар өзүнөн алсыз катары көргөн үчүн аялдарын уруп атат. Болбосо өзүнүн балдарын токмоктоп атат. Бул деген нерсе мусулманчылыктын пир тутуп жашаган элдин арасында болгону пайгамбарыбыздын методдорун жакшы түшүнбөгөнүбүздөн улам келип атат. Пайгамбарыбыз айткан, балдар менен өздөрүнүн тилинде сүйлөшкөнгө, алар менен мамиле курганга аракет кылгыла деген. Ошондуктан пайгамбарыбыздын принциптеринен бир канча мисалды айта турган болсок, биринчиси, баланы кунт коюп угуш керек. Акырына чейин угуш керек. Анын сөзүн токтотуп койбош керек. Себеби анын сөзүн токтото турган болсок, бул адатка айланат. Ал бала дагы башка бирөөлөргө сый-урмат менен мамиле кылбай калышы мүмкүн. Анан бала менен сүйлөшүп атканда улам суроолорду берип, анын идеясын, анын пикирлерин толук кандуу укпастан, суроолорду берип, анын пикирлерин толук айтканга шарт түзбөй койбогула дейт. Аны кайрадан стимул берип, анын сөзүн бүтүргөнгө чейин, акырына чейин чыдап, сабырдуулук менен угуп, андан кийин анын муктаждыктарына жооп бергенге аракет кылгыла. Баланын силерге кайрылуусу токтогондон кийин гана анан өзүңөрдүн суроолоруңарды бергиле деп атат пайгамбарыбыз. Бул пайгамбарыбыздын жакшынакай методикасын педагогика илимдеринен, социология илимдеринен бир жашына кылып туруп методдорду, бир жашынакай усулдарды чыгарып, бүгүнкү күндө ошол эле биз бир чети сыймыктанган, бир чети жаман көргөн, бир балекет болуп кетсе эле бар жоктун баарын шылтап койгон Европа өлкөлөрү жакшынакай системага отургузуп алган. Сөзүмдү аяктайын. Бүгүнкү күндө ошол тарбиянын маанилүүлүгүн биз көрүнгөн жерден окуп, угуп жүрөбүз, бирок маанилүүсү уккан нерсебизди амал кылганга аракет кылуу. Аллахым ушул багытта жүргөн, дин жолунда кызмат кылган бүт бардык адамдарыбызга ыйман, ынсап берсин, ден соолуктарын бекем кылсын.